саламатсыздарбы? Адам менен учурашканда саламатчылык, амансыңарбы, жакшысыңарбы деген сөздөр адамдын эң чоң байлыгы ден соолук болгон үчүн. Ден соолуксуз өмүрдүн жыргалы кетет. Демек бүгүн ден соолук жөнүндө кеп кылабыз. Менин жеке видео блогума кош келиңиздер. Мамлекеттин эң чоң байлыгын жарандар түзөт. Ошондуктан ар бир жарандын ден соолугу мамлекет үчүн маанилүү болуш керек. Жылдан жылга ооруган адамдардын саны өсүүдө. Ошонун ичинде өлүмгө себеп болгон биринчи орунда жүрөк жана кан тамыр оорулары турат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ишенсек, 10 жыл мурун бир жылда 23 миңден ашык адам ушул дартка кабылса, былтыр бул сан 53 миң адамдан ашык болду. Илгери сайыс убагында завод-фабрикалар иштеп турганда, эртең менен топ-топ адамдарды жумушка баратканын көрчү элек. Эми болсо топ-топ адамдар ооруканага баратканын көрөсүң. Буга себептер көп. Экологиянын бузулушу, оорулардын алдын алуу чараларды көрбөгөндүгү, азык-түлүктөрдөгү, тамак аштардагы зыян алып келген заттар, тамеки, спирт ичимдиктер, кээ бир учурларда дары-дармектердин жана медициналык кызмат көрсөтүүнүн кымбатчылыгы, ооруканалардын аздыгы, ооруканалардын алыстыгы, ушунун баары чогулуп биздин ден соолугубуздун начарлашына алып келип жатат. Элдин ден соолугу чын эле мамлекеттин байлыгы болсо, анда эмне үчүн өкмөт, парламент саламаттыкты сактоо жаатына акчаны жетиштүү деңгээлде бөлбөйт? Канча деген кыргызстандыктар айла жоктон интернет аркылуу элден жардам сурап жатышат. Ар бирибиздин жаныбыз таттуу, акча эле болсо айыгам деген канча үмүт үзүлдү. Чет мамлекетке операцияга бара албай канчасы бул дүйнө менен кош айтышты. Канчасы гемодиализ аппаратына кезекке турууга жетпей калды. Өкмөт билеби канча Кыргызстандын жарандары ушул учурда жардамга муктаж экенин? Тышкы карыз чогултуш үчүн өкмөт 1-2 жолу фонд ачкан. Карызды бере албагандан кийин эмне азап? Андан көрө операцияга муктаж болгондорго фонд ачып, өз көзөмөлүңүзгө алып, иретке келтирсеңер болот эле. Балким андай фондко элде ишеним көбүрөөк болмок. Балким элден тышкары чет мамлекеттен жардам келмек. Тилекке каршы кыргыз өкмөтү парламент баш болуп, өз элине өгөй баласына мамиле кылгандай сезилет. Жогорку кеңешке жана Ак үйдүн аппараттарына орто эсеп менен 1,5 миллиард сом жыл сайын королсо, саламаттыкты сактоого 2 эсе аз берилет.